Адвокат Жуматай Абдрахманов алысыраак тууганы Айбек Малиевке үйүн тарттырып жиберип арызданган Кайрат Эралиевдин өтүнүчү менен чындык издеп, маалымат каражаттарына интервью берип жүрөт. Жабырлануучу тараптын айтымында, Кайрат Эралиев Бишкектин Аламүдүн районундагы турак жайын Чернобыль апатынын кесепеттерин жоюу иштерине 30 жылдай катышып, сыйлык катары алган. Өздөрү Ысык Ата районунда жашап жаткандыктан, алысыраак тууганын шаардагы үйүнө киргизип койгонун айтат. Бирок Айбек Малиев ал үйдү өзүнө менчиктеп алып, сатып жибергенин айтып келет. Илгери жаш кезинде Малиевди ошо апасы менен квартирасына киргизип коюптур. Талашта турган Аламүдүн районунун Лебединовка айылындагы Зеленый көчөсүндө 5-үйдүн 70 квартирасына. Анан ал жерден окуун бүтүп, университетти бүтүп, анан прокурорлук кызматка кирип, Октябрь районунун пом прокурору жардамчысы болуп иштеп аткан убакта 2008-жылы анан Малиев Орозакунова деген келинге сата бер деген доверенность берди кылыптыр. Анан өзүнүн атына жаздырып, андан кийин башка бирөөгө сатуу деген да. Ошо менен колдон колго өтүп кеткен. Мындай айыптоолорду Айбек Малиевдин адвокаты Мирлан Идрис уулу төгүнгө чыгарууда. Ал үйдү Кайрат Эралиев өз каалоосу менен 3 турак жайга айырбаштаган эмиш. Семья Малиевых передавала им 3 дома. Малиевдердин үй бүлөсү аларга 3 үй берген. Анын ордуна Эралиев Айбек Малиевке квартирасын бермек. Башынан ушундай сүйлөшүлгөн. Госрегистр аркылуу 3 үй катталганын текшерсеңиздер да болот. 1 үй Эралиевдин уулуна, ал эми 2 үй анын жубайына берилген. Эмне себептен берген үйүн талашып жатканын түшүнбөйм. Балким жубайы менен урушуп кеткендир. Эгер Малиев үйдү мыйзамсыз тартып алган болсо, соттун өкүмү болмок. Ал кылмыш курамы жоктугунан акталган. Ну и что там оформили? Соттун чечимине макул болбогон Кайрат Эралиев бир нече ирет нааразылык акцияларына да чыккан. Адвокатынын кеңеши менен калыстык издеп, бир нече маалымат каражаттарына арызданган. Макалалар жарык көргөндөн тартып, Малиев алардын ар бири боюнча моралдык жабыр тартканын айтып, ар намысын коргоо боюнча Бишкек шаарынын 4 районуна арыз менен кайрылып, Эралиевке да, адвокатына да, басылмаларга да айып пул төлөтүп алган. Мындай чечимге нааразы болгон адвокат соттордун үстүнөн караган тартип комиссиясына кайрылган. Тартип комиссиясы буну карабайбыз дейт да, кийинки менин даттануумду. Мен таң калдым да. Эмне үчүн Сыдыковдун иши менен бүт бирдей эле. А жерде соттун гана фамилиясы өзгөрүлүп атат. Калган иш бирдей эле. Баягы эле Малиев Айбек, баягы эле Абдрахманов адвокат, баягы эле жабырлануучу Кайратбек Эралиев. Ушундай болуп, тараптар бир болгону менен, иш бирге болгону менен, талашта турган предмет бардыгы бир болгону менен тартип комиссиясы эмнегедир Исаевага, Скрипкинага, Толубаевларга чара көрбөйт да. Тартип комиссиясынын мындай тандалма чечимине Жуматай Абдрахманов таң калганын жашырбайт. Айрым учурларда тааныш билиштик таасир этип кетип жатабы деп күмөн санап жатканын айтууда. Андыктан ал чындык тапмайынча Кайрат Эралиевдин таламын талаша берерин билдирди. Жуматай Абдрахманов тууганынын турак жайын тартып алды деп айыпталып жаткан Айбек Малиев менен бетме-бет отуруп түз эфирде териштирүүнү өтүнүүдө. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7 канал, Бишкек.